bosh жылдық. Өзіміздің жылдыққа жетпейді. Мына қыш киіз. Біздің үйде де бар. Музейде, көргөзмөдө белдемчинин сүрөттөлүшү кыргыз тилинде болгон эмес, тилекке каршы. Бирок белдемчинин өзү карагач жүн салынган окшойт. Саймасы. Бул кийинки мундукка окшойт, Бул качанчы жыл сайылган экен? 1926 жыл. Биздин саморлорубуз ким? Азыр бул жактан от сылат да. Гернек. Бул гернеги. Бирок ушул ыңгайлуу болчу экен, Ыңгайлуу да бул любой көтөрүп кете бересиң, любой жерден коюп кайнатып иче бересиң. Биягынан сууну куюп, көп болсо 3 литр же 3 литрден көбүрөөк батат го. Илгери карабайсың, даже жүрөктү эметип коюшат. Муну биз үстүнө коебуз да мындай эмечи, кемпирек. Гернеги да бар. Казан бул. Тамак жасаган. Мындай коюп коюп жасаган. Бул жерде чейин отуруп калган. Бул жыгачтан экен, бул. Тамакка коюп алып. Очок отуруп калганда тегерегичи өтө. Я көп болбойт да, мисалы, бул жерде отуруп. Сону. Ошону айтып атам, чүкүлүү бирок сону иштеп турдум. Здесь работа называется «Мелодия Красный гор». Эта работа называется «Высокогорье». Здесь это работа 91-го года, и то есть как раз здесь можно увидеть, как художница экспериментирует. Если здесь мы видим сюжет, то здесь уже его как будто бы нету, абстракция, было как будто бы специально не давали. Здесь Тамекени ушинтип тизчик да бизчи. Мен ушул тамеки тизгенге катышып калдым го, жетишип. Кыргыз бөлмөсүнө ушинтип панолорду жасап койсулар. Пано биздин кыргызча айтканда туш кийиз эле да. Туш кийиз. Биздин түндүк. Мына кой. Бул жандарында биздин жаныбыз.